ала туунун боюнда ак калпактуу кыз эл болуп жайнай турган кез келди. Жамандыктын баарысын байлай турган кез келди. Жамандыкты жолотпой айдай турган кез келди. Бир казанга бир болуп кайнай турган кез болуп, бирлигинде манастын келе турган кез келди. Бирлигинен чындыгын бөлө турган кез келди. Көкүрөктөн нур болуп өнө турган кез келди. Муну ошону бербесек, акылыңа келбесек, Айкөл Манас Баатырдын аркасынан жүрбөсөк, асыл өмүр сүрбөсөк, анда кыргыз бөлгөнүң, а дүйнөнү көргөнүң, 60 жакка бөлгөнүң, эбирейиң эшигин эгип кете турбайбы? Эсепсиз анда жаманды берип кете турбайбы? Кыр жагынан Кытайың алып кете турбайбы? Кыяматты кыргызга салып кете турбайбы? Кылтагына барысын чалып кете турбайбы? Муну ошондо баягын мага окшогон акындар жүрбөй калат билесиң, алтындорду кыргыздар сүрбөй калат билесиң. Жоо кеткенсиң кыргыздар, бул ташы кылычыңды ташка чап, анан кийин башка чап, жана дагы кашка чап. Азырынча келели, айланайын тургандар, асылдыкты берели. Бирибизге дем болуп, бирибизге бел болуп, бир муштунда эл болуп, жашаганың бир болуп, төрүң дагы бир болуп, өлүң дагы бир болуп, жериң дагы бир болуп, элиңдеги бир болуп, төбөдөн түйгөн күн болуп, айланайын кыргыздар өзөккө чынтып биригип, өлбөй кыргыз тирилип, акыйкатка биригип, асыл кыргыз тирилип, улуу жолдун жолуна түшө турган кез келди. Улуулукту кыргыздар иче турган кез келди. Муну ошондон өзгөрүп, кагылайын туугандар, ата бабаң бул күндө тең аспандан текшерип, акылына келгенди, ак жолуна бергенди. Ошондо оң жагынан Кытайлар ала албасын билгиле, одар бизге жаманды сала албасын биргиле, түп жагынан жамандар кире албасын биргиле, ала тоонун боюнан сүрө албасын биргиле. Бириңди бириң жакын деп, бириңди бириң акын деп, бириңди бириң баатыр деп, бириңди бириң жакын деп, айланайын туугандар эрен деп, берен деп, баатыр деп, жамандарды капыр деп, көкөлөтүп ошондо бөпөлөтүп өстүрүп, тебийикке жеткирип, кагылайын туугандар келгилечи көрөлү, жакшылык ашундо жакшы нурду көрөлү. Ынтымак болсоң ыр болот, мына ошондой сыр болот. Ынтымагың болбосо ырылдаган жыр болот. Бир атанын балдары бири-бирине пас болуп, бири-бирине кас болуп, калдай турган таш болуп, бирин бөлүшүп, бириң ата десиде, бириң апа дегизип, бириң эже дегенди сестра деп сүйлөшүп, ар нерсенин үйлөшүп, башаламан жим болду, кай жагына барабыз, кайсын тартып алабыз, өзөгүндө кирели, өз жолу чындап билели, акыйкатка кирели, ата жолун билели, кыргыз эле кыргыз деп кылымды бузган элдешип, кыяматка демдешип, муну ошондо биреги туузда бир болуп, суузда бир болуп, чуузда бир болуп, ише турган жамандык уузда бир болуп, ак балтанын акылы, акын экен карачы, ала тоого жакыны, өлүп калса кокустан, бир чуңкурга толобуз, тирүү болсок барыбыз, бир дободо болобуз.